Салам алейкум, кандайсыңар, Майк Тайсондар. Мына Фрунзе ТВге подписка кылып коела. Өзүм мүкөлөрүм болот районовский. Красавчиктер жазылып коела. Жөнүнө көрүп алып, анан жака кетип калбай. Көргөнгө жараша лайк басып, коммент жазып, жазылып. Все, давайте. Бир келчи. Assalamu alaikum сүйүктүү көрүүчүлөр, Фрунзе ТВ билип койдол Боро Гариядан эфирде жана биздин ар дайымкы көрүүчүлөрүбүз болсоңуздар билесиздер, бүгүн биз салтка айланып калганда эле Бишкек шаарына чыгып, мекендештерибизге анча-мынча суроолорду узатып, акчалай байгелерди таратмакчыбыз. Ал эми бир гана акчалай байгелер ойнотулбастан ушундай сонун Феникс китебин ар дайым ойнотуп келебиз жана бул китепти сиздерге да утканга бир өзгөчө мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Кантип десеңиздер, ылдыйда комментарийде катылган 7 суроого биринчилерден болуп туура жооп берсеңиздер, бул китеп сиздики болмокчу. Эмне үчүн аракет кылышыңыздар керек? Биринчиден өзүңүздүн билимиңизди текшерип коюш үчүн, экинчиден сонун өзүңүзгө мотивация тартуулай турган бул китепти сизге ыйгармакчыбыз. Бул китеп Кылыч Самамбетов байкесинин калемине таандык экен, ошон үчүн мен ойлойм аракет кылууга эң бир сонун стимул деп. Ал эми бүгүн болсо биз адатка айланганда эле 7 суроо камдап койдук. Ошол 7 суроого ким баарына туура жооп берсе 1000 сом алат. Ал эми анча-мынча катталарды кетирип калган болсо, анда акчалай байгеси ошого жараша азаймакчы. Эң негизгиси ким канча акча утпасын, эң башкысы билим деп коебуз. Ошол бүгүн билбей жүргөн фактыларыңарды билип алганга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Андыктан билип койдол Бору. Баштадык. Атыңыз ким? Айжамал. Айжамал, сизге жалпысынан 7 суроо беребиз. 7 суроонун 1 же 2-өөнө туура жооп берип калсаңыз эчтеке албайсыз. 3 суроого 100 сом, 4 суроого 200, 5 суроого туура жооп берсеңиз 300 сом, 6-оона 500 жана эң башкысы баарын туура тапсаңыз 1000 сом аласыз. Даяр болсоңуз кеттик, Дүйнөдөгү эң бийик имарат кайсыл жерде жайгашкан? Дубай. Билбейм эге. Дубайда. Дубайда, туура. Бурж-Халиф. Где находится? Дубай. Дубайда. Бийик имарат Бурж-Халифа Арабияда жайгашкан. 179 этаждан турат. Аравияда. Дубайда, туура. Дубайда. Туура. Имарат, здание Бурж-Халиф. Каякта жайгашкан? Объединенные Арабские Эмираты. Кытайда. Тилекке каршы Дубайда. Кытайда салынып бүт эле экен. Биткоин деген ким болгон? Бул эме да. Симфонияларды жазган. Симфония. Ошол кесип эмне деп аталат? Бул эме. Так. Компьютер деген сыяктуу эле сөзгө окшош кетет. Композитор. Композитор, туура. Биткоин деген ким болгон? Ит. Ит болгон. Бул адам, бир белгилүү инсан. Кайсыл кесипти аркалаган болчу? Комедия. Тилекке каршы композитор болгон экен. Музыкант, композитор. Правильно. Бетховен деген бул пианино черткен киши. Пианино черткен киши көптөгөн эмелерди жазган да. Ошода жалпылап айтканда ким? Жалпылап айтканда Композитор. Туура. Пианист. Композитор. Бетховен это писатель. Ну, не писатель, это музыку, короче, пишет. Музыка, как называется эта профессия? Композитор. Правильно. билбейт ким. Композитор болгон экен. Зилзала деген кимдин чыгармасы? Бул эме кыргыз эменин жазуучу. Жазуучу ошо атын. Так. Молдокылыч. Туура. Зилзала деген мектеп программасына өткөн болчук. Кайсы жазуучунун? Молдокылыч. Это из кыргызской литературы, я так понимаю, можем дальше, да? Или может кто-то подсказать? Нет, да? Айтматов. Неправильно, Молдокылыч. Туп-тура. Билбейм. Зилзала? Билем, билчимин негизи. Молдокылыч. Билбейм. Кайсы чыгарма дейсиң? Зилзала. Билбейм аны.
Facebook'тун негизчүсү ким? Фейсбуктун негизчүсү так. Билет болчу мен булар так. Жаш миллиардер. Чачы кудрявый. Стив Джобс бул. Стив Джобс Apple'дыкы, ал эми Facebook'туку башка. Фейсбуктуку так. Билбесеңиз кийин китап коелу. Жок кийинки. Марк Цукерберг. Тілін ішінде біреу айта алмаймын. Вот это вот точно не знаю. Вы не знаете, кто основал Facebook? Молодой миллиардер. Про него еще фильм есть. Марк Цукерберг. Марк Цукерберг. Тура. Білбеймін. Марк Цукерберг. Ким эле? Билчүн унутуп калдым азыр. Эстеп көрүп, балким. Жаш миллиардер. Билбейм. Марк Цукерберг. Ким негиздеген Facebook'ту? Білбейт кімді. Марк Цукерберг. Словениянын борбор шаары кайсыл? Словения так. Билбейм беки. Хорошо. Словения өлкөсү. Борбор шаар. Славяне, Беларусь. Не, столица Словении. Страна Словения. Ляна. Тура. Білбеймін. Словения борбор шаары. Билбейм. Білбеймін анда. Гималай тоосу кайсы материкте жайгашкан? Гималай бул чокуда. Жок, ошо чокуу кайсыл материкте жайгашкан? Баса белгилейли. Гималай так 7 материк бар, ошонун эмеде Европада. Европадабы? Жок, Азияда да. Азияда. Азия өзүнчө материк болуп саналбайт, ошон үчүн дагы бир жолу акыркы мүмкүнчүлүк берели. Кайсыл материк болуп калат? В принципе, туура жоопту эле айтып койдуңуз окшойт, өзүңүз эле экиге бөлөлү. Евразия. Евразия материкте эсептелинет. Гималай. Кайсы материкте баса белгилеп коюн. Гималай. Гималай. Гелдеш айта бересің. Евразияда. Материк я специально подчеркиваю, чтобы... Ну, мы тоже тут живем. Как вам? Евразия. Правильно. Евразия материалдары. Гималай тоосу кичине эме өтөбүз. Багытпы биз жашап аткан эле ушул эле материк. Алат бизде? Африка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Австралия, Евразия, кайсыл өлкөлөрдүн бири, кайсыл материктерге кирип? Австралия эмес. Кош урдуруп койдуң? Урдуруп койдук. Биз жашап аткан кайсы материк? Азия биздики. Азия деген материк жок, Азия. Материк эмес. Сиз айт, бул суроо сиз жооп берип коңузчу. Евразия. Гималай. Билбейм. Биз жашап жаткан материк. Биз жашап жаткан Азиядабы? Евразияда. Евразия турап. Кыргызстан? Гималай Кыргызстанда. Жок, билбейм. Иса Ахунбаев ким болгон? Иса Ахунбаев бул акын, жазуучу. Акын, жазуучу. Бизде дагы бир 3 секунд, 4 секунд ойлоно көрөлү, жазуучу эмес экен. Иса Ахунбаев. Бизде медициналык академияда ушул инсан. Эме Композитор деп коебузбу? Иса Ахунбаев жазуучу. Хирург болгон экен. У нас улица в честь него названа и еще один универ. Этот. Иса Ахунбаев. Не знаю. Иса Ахунбаев бул врач болгон, медик болгон, доктор болгон. Базар жок? Полный.
Доктор. Ошол. Ошол. Билбейм. Врач болгон экен. анда эле билбейт Куттуктайбыз. Сиз 3 суроого туура жооп бердиңиз. Ошон үчүн 100 сом сизге акчалай байге жана мондай бир сонун Феникс аттуу китепти сизге тапшырабыз. Үйдө бош отурганда окуп койсоңуз, өзгөчө дем күч аласыз деп ишенебиз. Чоң рахмат. Тилекке каршы бизде туура жооптордон бирөө эле болуп калды, бирок ага карасаң кел. Бул китеп сага Феникс деген окуп, өзүңө бир мотивация алып койсуң деп ишеничтебиз. Мария, мы вас поздравляем. Вы выиграли 100 сомов, ответили на 3 вопроса правильно. И удачи еще. Ничего себе. Первый раз. Биринчи жолу, кстати. миксамын табылдым ошондо О. Ол нейлер? Долго эмес белди. Ну, его лек болчу. Вот, выиграли 1000 сомов, ответили правильно. Так, аматор. Кітептағы болу, кітеп қош болады. Азыр алып бересиз. Достор, таң калыштуусу биринчи жолу биздин берүүбүздө 7 суроонун баарына туптура жооп берген инсан табылды. Милан, куттуктайбыз. Каякта окугансыз? өзүм мектепте эле окугам, азыркы учурда Кыргыз Түркман университетинин 1-курсунда окуйм. Өзүм география боюнча көп кызып, көп эмелер билгеним үчүн азыр география байланыштуу көбүрөөк суроо түштү, ошон үчүн мага оңой болду. Жакшы. Негизинен бизде бул чыгарылышта 2-3 суроодон аябай чалынып атты эле. Мисалы, зилзаладан да көп табылбай калды. Баарын билет экенсиз. Куттуктайбыз. Сиз биздин берүүбүздүн тарыхында биринчи адамсыз. 1000 сом уткан, ошон үчүн мынакей 1000 сомуңузду тапшырабыз. Куттуктайбыз. Келик сиздерге дагы. Могу китепти алып. Жалпысынан өзүң 3 суроого жооп берипсиң. Анан мен сага 1 суроого жооп берип коюпмун. Аябай мындай позитивный болгонуң үчүн макул, менден кетсин. Ошондо 4 туура жоопко бизде 200 сом калган. 200 сом. Чоң рахмат. Эң чоң рахмат. Кийинкисине бардык суроого жооп бергенге даярдык насып буйрса. Жакшы. Просто эмне үчүн берип атам? Молдо кылычты билчиң, бирок унутуп калдың, э? Ооба, билчүмүн. Зилзаланы билчүмүн. Ошону билгениң үчүн менден бир жооп болду. Чоң рахмат. Да. Калар, сени куттуктайбыз. 3 суроого туура жооп бердиң. Бул 100 сом сеники. Анан ошол суроолордун арасынан кайсынысын Цукербергди эсте албай койдуң, а вот зилзаланы билбейт экенсиң, э? Түшүнүктүү. Чоң рахмат катышканың үчүн. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй биздин катышуучуларыбыздын көпчүлүгү акчалай байгеге ээ болбой калды, бирок андан сырткары көптөн бери күткөн жеңүүчүбүз аныкталды. Себеп дегенде ар дайым чыкканда 7 суроого ким биринчи жооп берет болду экен деп чыгып келатабыз. Мындан уже 10 чактуу чыгарылыш чыккан болсо, биринчи жолу болуп мынакей бүгүн 7 суроонун баарына туура жооп берди. Албетте бул үчүн өтө кубанычтуу. Себеп дегенде ойлонбой, такалбай жакшы жооп берди жана ошого жараша акчалай байгесин алды. Бирок биз ар дайым айтып келебиз, бул берүүнүн башкы максаты акчада эмес, а билим берүүдө деп. Бүгүнкү берилген 7 суроону эгерде билбей жүргөн болсоңуздар, анда билип алдыңыздар. Ал эми дагы ушундай сонун кызыктуу фактыларды билгиңиздер келсе, ар дайым биздин берүүбүздү көрүп турсаңыздар, эң бир сонун болот. Себеп дегенде ар бир жумада 2-ден 3төн чыгарылыш чыгарабыз. Буюрса бир жумада жок дегенде 20-30 суроого жакшы бир жоопторду ала аласыңар деген ишеничибиз бар. Андыктан сиздерден бир гана чакан суранычыбыз бар. Лайк басып койсоңуздар жана албетте коңуроону басып койсоңуздар, биринчилерден болуп биздин видеолорду көргөнгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Фрунзе ТВ каналы, билип кой долбоору. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.